Жарык таш. Бар экен, жок экен, өткөн бир замандарда Айнаш жана Буйлаш аттуу эжеси менен иниси болгон экен. Алардын апасы ооруп каза болот. Атасы уулум менен кызыма эне ордуна эне болчу аялга үйлөнөйүн деп ойлонот да үйүнө бир аялды алып келет. Бирок ал аял атасы ойлогондой болуп чыкпайт. Атасы үйдө болгон учурда балдарга аябай жакшы мамиле жасайт. Бирок атасы жок болсо эле аларга күн көрсөтпөйт. Ошентип күндөр өтүп, балдардын атасы да каза болот. Байкуш балдар өгөй эненин колунда калышат, аябай кор болушат. Бир күнү эжеси Айнаш иниси Буйлашка саалган сүттөн берип, каймак менен нан жеп, курсагын тойгузуп жаткан. Өгөй энеси көрүп калат да абдан ачууланып, болгон каймак менен сүттү жерге ороо казып, ошол жакка бекитмекчи болот. Муну көргөн Айнаш менен Буйлаш ороодогу сүт менен каймакка тийбей калышат. Бирок Буйлаштын курсагы аябай ачат. Мен баары бир каймак жегим келип жатат. Курсагым ачты, ороого түшүп жеп кайра бат эле чыгам, деп Буйлаш ороого түшмөкчү болот. Айнаш канча аны токтотсо дагы болбой, ороого секирип түшүп кетет. Өгөй энеси муну да байкап калат да, булар ороого түшүп каймакты жеп түгөтүп койбосун деп, ороодогу каймакты башка жакка беките баштайт. Ал жерге болсо чоң уйдун тулубун керип салат. Анткени алар каймак жегени ороого түшсө, экөөн тең тулупка салып туруп сууга ыргытамын деп жүргөн. Каймак жейм деген кичинекей Буйлаш тулупка түшүп кетет. Тулупка түшүп кеткен Буйлашты өгөй энеси "Мына ушуну көрмөксүң" деп туруп, тулуптун оозун бекем байлап, шараккан сууга ыргытып жиберет. Сууну бойлоп Айнаш көк тулупту кармайм деп чуркап кете берет. Жолдон жолуккан жолоочулардан тулупту алып берсеңиз экен деп суранат, бирок алардын дагы күчү жетпейт. Акыры суудан көк тулупту алып чыгат. Суудан алып чыккан көк тулупту кармап туруп, "Өлүгүңдү гана көрөйүн көк тулубу" деп чөнтөгүндөгү макиси менен көк тулупка сайып жиберет. Ошондо бычак көк тулуптагы инисине кошо сайылып, Буйлаш каза болуп калат. Бир боорумдан ушинтип айрылып каламбы деп көз жашын тыя албаган Айнаш кайрадан инисин тулупка салып көтөрүп жөнөйт. Токой аралап, ыйлап баратып бир жарык ташка туш болот. "Ушул жарык ташка инимди жашырып коеюн, сагынганда келип көрүп турам да" деп ойлонот. Инисин ташка жашырат. Айнаш инисин жарык ташка койгондон кийин жалгыз токойдо ыйлап баратып ээликке жолугат. "О Кудай, мени да ушул ээликтерге кошуп, ээлик кылып койчу, адамдарга баргым келбейт" деп жалбырат. Кудай анын муңун угуп, ээликтерге кошуп, ээлик кылып коет. Маал-маалы менен инисин сагынганда жарык ташка келип, "Ачыл жарык таш, мен боорумду көрөйүн" деп иниси менен жолугуп, сагынычын таратып турат. Ал маалда Айнаш кадимкидей өзүнүн мурунку абалына келип калчу. Бир күнү токойдон ээликтер менен жүрүп бир аңчыны көрүп калат. Көрсө, ал ээликтерге аңчылык кылып келиптир. Ошондо Айнаш "Айланайын, аңчым, булар менин бир боорлорум, атпасаң экен" деп жалбырат. Таң калган аңчы "Сен адамча сүйлөгөн кандай эликсиң?" деп сурайт. Айнаш болгон окуяны аңчыга айтып берет. Аңчы анда "Сен минтип адамдардан бөлүнүп жашаганың туура болбойт. Мен сага жардам берем. Кайра кызга айлан" деп суранат. Кыз жигиттин айтканына макул болот. Жигит ээликтен кызга айланган Айнашты көрүп, жактырып калат. Ошентип кыз менен жигит бири-бирин жактырышып, үйлөнмөкчү болушат. Кыз инисин көрмөккө жарык ташка аңчы жигитти ээрчитип келет. "Ачыл жарык таш, бир боорумду көрөйүн" дейт. Жарык таш шаңк этип ачылып, ичинен иниси тирилип чыга келет. Көрсө, Кудай кызга боор оруп, инисине жан киргизет экен. Аңчы жигит Айнашка үйлөнүп, иниси Буйлаш менен бирге бактылуу жашап калышыптыр.